Тарас областында 2012 жылдан бeri жактоочу катары иштеп келатам. Акыркы жылдары ушу санариптешип сот учурунда видео, аудио жазмалар колдонулат. Ошого байланыштуу чын айтканда акыркы жылдары сотто тартип жакшыраак болуп калды тараптар тарабынан. Жана ошондой эле протоколдорго мындай сын пикир келтирүүнүн акыркы күндөрү ошо кажети деле жок болуп калды. Себеби дегенде бүттүк протоколдор аудио, видео жазма менен да тастыкталышат. Мындан тышкары сот учурунда дагы соттор тарабынан бардык мыйзамдын ченемдери сакталат. Тартиби менен өтүп келе жатканын белгилеп кетким келет. Мен бүгүнкү күндө иштеп аткан сотторго ыраазымын. Жарандык ишти карап атканда акыйкат, ак ниет карашып атат. Ар бир бизден сураган талабыбызга, сурообузга мыйзам чегинде жооп беришип, иштешип, карашып, жыйынтыгын чыгарып атат. Бүгүнкү күндөгү чыгарып аткан, иштеп аткан жыйынтыктарына мен абдан ыраазымын. Менин оюмча, как неме катары катышып жүргөн жаран катары айтып кетет элем, мыйзамдын принциптери, процессуалдык нормалардын баары сакталууда. Анан эми иш болгондон кийин ар кандай болот. Туура эмес болуп калгандар болсо биз аттанууга неметкенге укугубуз бар, ошол укугубузду пайдаланып атабыз. Эч кандай каршылык жок. Эгерде райондун же облустун чечимине каршы болсок, биз жогорку сотко кайрылып атабыз. Менде да 2-3 иштерим бар. Райондун жогорку соттон, райондун облустун соттору жогорку соттон бузулуп кайра караган күндөр болуп атат. Мен ойлойм, бул соттун эң адилеттүүлүгү акыйкатта. Бул сотко кайрылып атат. Арыздарыбыз менен, выселениялар менен, доо арыздар менен акча өндүрүү боюнча биздики сот убагында эле каралып, убагында эле решениялар чыгып атат, канааттандырылып атат толук. Биз соттун адилеттүүлүгүнө ишенип кайрылып атабыз. Мыйзам жүзүндө эгерде мыйзамга дал келсе бардыгы эле канааттандырылат. Сот төрага кылуучулар, судьялардын бардыгы эле адилеттүү карап, адилеттүүлүк жакка чечкенге аракет кылышат.